ошол Алтынай Сейитбековна, кечирип койсузбу? Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шарипович. Рахмат. Урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу депутаттар, урматтуу Мухаммедкалы Дүйшөкевич. Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 7-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөт мүчөлөрү өз кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын президентинин жана жогорку кеңешинин депутаттарынын катышуусунда ант берүүлөрү тийиш. Андыктан ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Айдарбеков Чыңгыз Азаматовичти борбордук трибунага чакырам. Саламатсыздар. Мен Айдарбеков Чыңгыз Азаматович Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министри Жаманкулов Азамат Капаровичти борбордук трибунага чакырам. Саламатсыздарбы? Мен Жаманкулов Азамат Капарович Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин, Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга, Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Кочкоров Улукбек Тойчубаевти борбордук трибунага чакырам. Саламатсыздарбы? Мен Кочкоров Улукбек Тойчубаевич Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясыны жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Урматтуу депутаттар, ушу менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн айрым мүчөлөрүнүн ант берүүсү аяктады. Урматтуу Сооронбай Шарипович, жогорку кеңештин депутаттарынын жана өзүмдүн атымдан
өкмөт мүчөлөрүнүн ант берүү аземине келип катышып бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдирүү менен өкмөттүн жаңы дайындалган мүчөлөрүнө чын ден соолук, кажыбас кайрат жана иштерине албан ийгиликтерди каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Иштерибизди ар дайым жакшылык, ийгиликтер коштоп жүрсүн. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Мына бүгүн ишке жаңы киришип жаткан министрлер, иштин майын чыгарып иштей турган курактагы азаматтар, жаш болсо дагы мамлекеттик кызматтын ачуу таттуусун басып өткөн азаматтар, өткөндө Мухаммед Калишекеевич көрсөттү. Сиздер абданга талкуу кылып, маселелерди коюп, проблеманы айтып, колдоп бердиңиздер. Мына бүгүн да антын алып бердиңиздер. Сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Анан эми бул жаш министрлердин сыноо алдында ыйырбагар уул эрдин үстүндө уктайт дейт. Уйкуну азыраак уктап, көбүрөөк иштесеңер, бул эмгек менен гана, талыкпаган эмгек менен гана калдырып алып келет. Ошону унутпагыла. Анан кийин берген антыңарды күнү ишке келгенде, иштен кеткенде эстеп жүргүлө, бүгүнкү антты кайталап жүргүлө. Мен эми сиздерге жалпы өкмөткө ийгилик каалайм. Ишиңер ийгиликтүү болсун, жакшы болсун. Эл үчүн, мамлекет үчүн ак кызматыңарды жакшылап өткүлө. Рахмат, урматтуу депутаттар, көңүл бурганыңыздарга. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Мына бүгүн ишке жаңы киришип жаткан министрлер, иштин майын чыгарып иштей турган курактагы азаматтар, жаш болсо дагы мамлекеттик кызматтын ачуу таттуусун басып өткөн азаматтар, өткөндө Мухаммед Калишекеевич көрсөттү. Сиздер абданга талкуу кылып, маселелерди коюп, проблеманы айтып, колдоп бердиңиздер. Мына бүгүн да антын алып бердиңиздер. Сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Анан эми бул жаш министрлердин сыноо алдында ыйырбагар уул эрдин үстүндө уктайт дейт. Уйкуну азыраак уктап, көбүрөөк иштесеңер, бул эмгек менен гана, талыкпаган эмгек менен гана калдырып алып келет. Ошону унутпагыла. Анан кийин берген антыңарды күнү ишке келгенде, иштен кеткенде эстеп жүргүлө, бүгүнкү антты кайталап жүргүлө. Мен эми сиздерге жалпы өкмөткө ийгилик каалайм. Ишиңер ийгиликтүү болсун, жакшы болсун. Эл үчүн, мамлекет үчүн ак кызматыңарды жакшылап өткүлө. Рахмат, урматтуу депутаттар, көңүл бурганыңыздарга. Бир бол саясий партиясынын тизмесинен шайланган жаңы депутат Тагаев Эрмамат Султановичтин каттоодон өтүп келип, бүгүн залда отурат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттын статусу жөнүндө мыйзамдын 2 беренесине ылайык депутаттын ыйгарым укуктары Жогорку Кеңештин алдында ант берген күндөн тартып башталат. Андыктан ант берүү үчүн борбордук трибунага Тагаев Эрмамат Султановичти чакырабыз. Мен Тагаев Эрмамат Султанович,
Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасынын берилгендигин билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, Кыргыз Республикасынын өз милдеттерин бүткүл элдин кызыкчылыгын аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздын коргоого ант берем. Урматтуу депутаттар,